Кыргызстанда пенсия эки бөлүктөн топтолот: базалык жана пенсиянын топтомо бөлүгү. Бул топтомо пенсиялык фондко айлык акысынын 2% чегерип келгендерге жыйналат. Гүлшайыр Калматова 35 жыл мектепте иштеп, эмгек акысынан социалдык фондко чегерген. Учурда пенсияга чыккан. Бирок бул каражатты кайсы учурда алып колдонууга болоорунан кабардар болгон эмес. Бүгүн ал социалдык фондко кайрылып, топтолгон каражатын алууга арыз жазды. Ömür boyu mektepte işledim. 35 yıl emgekten ondan pensiyaya çıkkamın. Oşol pensiyanı ele kança çıksa oşon ele al жүрөм de. Anan azırık atpayım bir 2% toplam bolat eken özü pensiyaya çıkan kızmatçılardım. Al boyunca menin kavarım çok. Kanele oşonday pensiyaya çıkandan keyin 2% toplam bolup bizge ekonomik etip karı байбичелерге, аксакалдарга жардамы тийип турса абдан жакшы болот эле да. Бул сыяктуу пенсиянын топтомо бөлүгүнөн көпчүлүк пенсионерлер кабарсыз, каражатты пенсия курагына жеткендер гана ала алат. Топтомо бөлүк кимдерге кандай шартта берилет, төмөндө тизмектейбиз. Жеке камсыздандыруу эсебинде пенсиялык топтомосу бар пенсионерлер, чет өлкөгө туруктуу жашоого бараткан же көчүп кете турган кыргызстандыктар, пенсиялык топтомосу бар адамдардын мураскорлору, пенсиялык топтомосу бар 63 жашка чыккан аскер кызматкерлери. Белгилей кетчү нерсе, аскер кызматкерлери кызмат өтөп жаткан мезгилде социалдык фондко акча чегирбейт. Андыктан аскер кызматын өтөөдөн мурда же андан кийин жарандык чөйрөдө иштеген жана соцфондко тийиштүү чегирүүлөрдү төлөгөн жарандар гана ала алат. Расмий жумушсуз жүргөн адамдар оор илдетке кабылган учурда же үй бүлө мүчөлөрү катуу ооруп калган маалда 2010-2011 жылдары жалпы иштеген кызматкерлердин бардыгынан кармалганда анан 2012 жылдын 1-январынан баштап мындайча айтканда чектөө коюлганда 1964 жылдын 1-январына чейинки төрөлгөн эркектерден 1969 жылдын 1-январына чейин төрөлгөн аялдардан 2012 жылдын 1-январынан баштап пенсиянын топтомо бөлүгүнө кармалбай калган. Калган ошол жанагы белгиленген жылдан кийинки жарандардын азыркыга чейин иштеп аткан болсо ошолордон бардыгынан пенсиянын топтомо бөлүгү кармалат. Мындан сырткары топтолгон пенсиялык каражатты туракчай алууга да жумшаса болот. Буга чейин жарандар баштапкы төлөм же ипотеканы жабуу үчүн гана колдонуп келишкен. Эми жеке туракчай компанияларынан да үй алууга жол ачылган. Тактап айтканда, үлүштүк туракчай долбоорлоруна да катышып, баштапкы төлөмдү төлөсө болот. Анан быйылкы жылы биз январь айынан баштап ушул демилгени көтөрүп, жакында Кыргыз Республикасынын министрлик кабинетинин атайын чечими чыкты. Ал чечимге ылайык биздин Ош шаардык мэриясынын муниципалдык ипотекалык программасы, ошол эле мезгилде жана үлүштүк курулуш программасы дагы ушул долбоордун алкагында ошол накопительная часть, ошол топтомо бөлүгүн пайдаланууга мүмкүнчүлүк берилди. Жарандар эмне кылышат? Биринчи, алар Ош шаардык мэриясынын муниципалдык ипотека ишканасына келишет. Келип келишимин анан тиешелүү документтер топтоо аркылуу биздин коштомо катыбыз менен Ош шаардык социалдык фондуна барышып, анан ошол тиешелүү бөлүгүн Ош шаардык мэриясынын муниципалдык ипотекалык ишканасында биринчи төлөм үчүн, ошол андан кийин ошол төлөмдөрдү жабуу үчүн же болбосо үлүштүк курулуш программасындагы түрдүү финансылык милдеттемелерин жабуу үчүн пайдалана алышат. Кыргызстанда 206 миңдей жаран пенсиянын топтомо бөлүгүндөгү акчасын алган. Ал үчүн жалпы 3 миллиард 957 миллион 200 миң сом сарпталган. Ош шаарында 108 жаранга ипотекалык насыяларын жабуу максатында пенсиянын топтомо бөлүгү 108 жаранга берилген. Пенсиянын топтомо бөлүгү иштеген жылдарга эмес, төлөгөн акчасына жараша эсептелет. Жалпы иштеген жылдардын айлыктары эсептелип, ошонун 2% топтомо бөлүк катары берилет. Алмагүлерке Байгызы, Мирбек Конобаев, Ош ТВ.